те люди, которые... Үй бүлө жана гендердик өнүктүрүү, балдардын укуктарын коргоо маселелери боюнча улуттук кеңештин жыйыны өттү. Анда соңку 2 жылда Россиядан кароосуз калган 39 кыргызстандык бала мекенине алынып келингендиги белгилүү болду. Кайтарылган ар бир бала мамлекеттин көзөмөлүнө алынган. Таких вот сказать, вот из 54... 2024 Россиядан 21 бала Кыргызстанга кайтарылып, алардын 16сы биологиялык ата-энесине өткөрүлүп берилсе, 5 бала асыроого жайгаштырылган. Ал эми өткөн жылы дагы 18 бала мекенине кайтарылып, алардын 14-ü биологиялык ата-энесине, 4-ü асыроого берилген. Өлкөгө алынып келинген балдардын бардыгы социалдык жана психологиялык реабилитациядан өткөрүлүп, тиешелүү маалымат базасына катталат. Буга бюджеттен жыл сайын 2 миллион сом бөлүнүп келет. Негизги 5 маселе каралды. Бул балдарды репатриация болгон балдардын кылган жумушу, үй бүлөлүк негизги позитивное родительство тарабында эмне кылып атканын, анан аял лидерлер программасы кантип аткарылган жөнүндө маселелер бүгүн каралып, сунуштар берилип, протокол түзүлөт. Улуттук кеңештин жыйынында ар бир мекеме өзүнүн аткарган иштери тууралуу маалымат берди. Ошондой эле сунуштар айтылды. Аялдарга багытталган резервтерди түзүү боюнча иштер аткарылып келди. Эгер толугураак айтсак, бүгүнкү күндө бизде бирдиктүү резерв түзүлүп келет. Бул акимдин орун басары, айыл өкмөт башчысы жана мэрдин орун басары болуп келет. Жыйынга улуттук кеңештин 34 мүчөсү катышты. Алар балдардын адеп ахлактык тарбиясы, өлкөдөгү аял лидерлерди өнүктүрүү программасы, ошондой эле социалдык контрактты ишке ашырууга байланышкан маселелерди карашты. Сүйүн Айтагаева, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.